келесі ой эркектерге сонун аялчы болуп калат. Байкайсың ушуну. Тооба дейсиң мындачы. Алла. Бул да Алланын айкөлдүгү. Келесі жок болуп кетпесин деп алкашка сонун аял болуп койгон. Кээ бир аял келесі аялдарга Алла ушундай сонун эркектер берип коет. Бул аял бузулуп 4-5 эркектин аялды эркек аркасынан жүрүп калбасын деп Алла да бир мындай кичине бок мурун болгон баш ийген ушуну сүйөм деп эчти койгон. Ошону сактап калыш үчүн. Алла билет сага эмне керек экенин. Түшүнөсүңөрбү? Бул аялдын айкөлдүгү. Эгер Алла бербей койсо сага, мемлекет айтып аткан бир мындай айтканда бир рызкыңдын кенендигин. Бул Алланын даанышмандуулугу. Алла даанышман, сен алдына билет сенин кандай болоруңду, субханалла. Ошон сени бербей койду. Эгерде ушул нерсе болгон болсо, сен кандай болуп кетет элең? Мен жана айтып атпаймынбы? Байлык адамды бузбайт негизинде. Болгон нерсеси эмне тилек кылып жүрсөң ошону чыгарып коет.